Кармелла аттуу жаңасы Байтал, Бекмырзаев жалындыкы, Акбар Айтаңов ээси, Аскар Жеңишев чабат. Алгачкы жолу чабылып атат. Ош облусу Төлөйгөн айылынан күнү экен 3-чү номер. 10-чу номерде Терминатор аттуу Мирасы Айгыр, ээси Акбар, Байбуратов Гүшен саяпкери өзү чабат. Ош шаары. 5-чи номерде Аккула аттуу Гүлүк. Бул Ырсалы уулу Мухаммед Алимдике. Эскистерде болсо мына Ырсалы аке мына ушул жерде көп байгелерди алып жүргөн мыкты атеси саяпкер. Мына ошо кишинин Гүлүгү Аккула катышып атат. Келдибаев Бактияр чабат. Алгачкы жолу чабылууда Ош шаары. 6-чы номерде Акбору Мырзаев Шукарбектике саяпкер өзү чабат. Алгачкы жолу катышып атат. Жана 7-чи номерде Дардаш. Бул Токторов Бекназардыкы 4 жаш жаңасы Айгыр. Бабатаев Арген саяпкери жана өзү чабат. Жалал-Абад облусу Аксы району. Ал эми мына ушул байге 7 баш 3 жаштан андан жогорку курактагы күлүктөрү катышып атат. Байгелери 7 өнөтең каралган. Спорт улуттук түрлөрү боюнча дирекцияда 400 000 сом байге фонду менен 1800 метрге атылгандар күлүктөр кой берилди. Кет ана. Анда бесене 1000 метр аралыкка кой берилди. Оми быттысы отсун. Мына Октойчу жебеде үчүп жөнөдү биздин 7 баш күлүк сүрөт туралы колдоп туралы каралачыгына чаңды карачылары Төлөйгөндө 3 жаштан андан жогорку кураттагы биздин күлүктөр кетип баратат. Чаңды асманда сабырып. Кезегинде ушул жерде эмне деген ат чабыш оюндар өткөн. Моореке Төлөйгөн ат майданы салынганы, мыкты ат чабыштар өткөн союздук республикалык деңгээлде. Бирдеге. Моокат районунда жылкы заводу бар болчу. Мына биягы Алай Карагулжадан келип, биягы Моокаттан келип, Жалал-Абад ичи Таластан бери ушул жерде чоң ат чабыштар өткөн. Мына ошону көргөн, ошол жерде ат чапкан аксакалдарыбыз бүгүн карап отургандар. Демек Төлөйгөн ат майданында мындан ары жылына жок дегенде 2 мыкты ат чабыш өткөрсүн деген телеп куруп атабыз. Азыр алдына келаткан 1-2 номердеги күлүктөр келе тартып атат. Бул жерде мына калыстар карап аткан маалды 1-2 3 байгеге атайын диплом медалдары менен дирекция тарабынан сыйлыктары бар. 1-чи номер, 2-чи номер, 3-чү номер, мына 1-2-3 ошо жазуусу боюнча байгеге болду. 1-чи келген бул Кемин району жана 10-чу Аттыкулата жылкы заводунан Ростовдун баласы жаңасы Сулайман болчоолор менен Айбек Абдулкулович Касымовдун күнүгү 1-чи келди. Байге кут болсун. Баракелди. Аттар келди, кеңирээк маалымат беребиз. Мына ушу Сулайман аттуу жаңасы Айгыр, бул Аттыкулата жылкы заводунуку Өмүрзаков Адилет таптап өзү чапты. Айбек Касымов Республикалык Армак Федерациясынын экс-вице-президенти. Буга чейин көп байгелерди алып жүргөн. Сыртта калып кетти. Карабайыр 3 жокто мындай кандуулардын арасында Банамен деген жолгосу менен көп байгелерди ээлеген. Барас деген куланы менен кыргыз казак ортосунда баш байгелерди ээлеп жүргөн. Мына быйылкы эле жылы Килза деген жолгосу менен жана кыскаралыктын күлүктөрү менен ийгилик жаратып аткан маал. Сыйлоо аземи Кунан жоргодон кийин, бышкы жоргодон кийин. Азыр 1-чи келген бул Мрамор. Осмонов Александр Бишкек шаарынан Алышбаев Ыртысбек чапты, Акматов Мирбек саяпкери. Мына 2-чи мыкты байгеге болуп атат. 3-чү келген Бүлүк 3-чү номердеги Кармелка Бекмырзаев жалынды. Айталиев Акбардыкы жеңиш баскар чапты. Ош Төлөйгөн айылы 3-чү келип байге алып атат. 4-чү келген 10-чу номердеги Терминатор Ош шаарыныкы. 5-чи келген 7-чи номердеги Дардаш Жалал-Абад Аксы. 6-чы келген 5-чи номердеги Аккула Ош шаары Ырсалы Тикири. Мына 2-чи келген. Жана 7-чи келген 6-чы номердеги Акбору. Ал ким экен? Байгеге элге болтура.
Жәмілгер мұны алдың? Сыйлау салтанаты. Мирбек, сыйлау салтанаты Кунан Жорғодан кейін. Азыр эми шашпагыла, мен бир таныштырайын, жоргочулар.